Аба мейкиндигин багындырган абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнө 15 жыл. Мамлекетибиздин коопсуздугун жана эгемендүүлүгүн аба мейкиндигинде коргоо максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2006 жылдын 27 июлундагы номер 396 жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин 2006 жылдагы 3 августтагы номер 276 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын авиациясы, асман чабуулунан коргонуу башкармалыгы жана алардын карамагындагы бирикмелер, бөлүмчөлөрдүн базасында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрү түзүлгөн. Мына ушул күндөн тартып абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн күчүрмөн кызматтык ишмердүүлүгү башталган. 2021 жылдын 27 июлю абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнө 15 жыл толду. 15 жыл ичинде аба мейкиндигин багындырган кызматкерлеринин мекен алдында кошуп жаткан салымдары баа жеткис десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин аскер авиациясы 2006 жылдан бери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн курамына кирген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жалпы аскердик жана атайын бөлүкчөлөрдүн аракетин камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо боюнча тапшырмаларды аткаруу, кошундарды жана жүктөрдү ташуу, аба чалгыны, издөө жана авариялык куткаруу иштери, табигый кырсык болгон учурда алыскы байланыш жетпеген аймактардан орулууларды, жарадарларды жана жалпы калкты көчүрүп чыгуу жана башка ушул сыяктуу тапшырмалар коюлган. Учурда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрү КМШ өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, КМШга мүчө мамлекеттердин асман чабуулунан коргоо системасынын бириккен курамына кирген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрү менен биргеликте мамлекет тарабынан коюлган тапшырмаларды аткарууда өз кызматтарын жогорку деңгээлде аткарууда. Ал эми абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн курамына кирген 75-565 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы да сыймыктануу менен бул майрамды белгилеп жатышат. Аскер бөлүктүн командири подполковник Владимир Долбиндин айтымында, бул аскер бөлүктүн негизги тапшырмалары түштүк аймагы боюнча аба мейкиндигин мыйзамсыз учуучу аппараттардан коргоо, аларды байкаган учурда тиешелүү ыкчам чараларды көрүп, башкармалыкка баяндама жасоо, ошондой эле радиолокациялык маалыматтарды башчыларга жеткирүү болуп саналат. Войсковой части привлекается к несению боевого дежурства по контролю за использованием воздушного пространства. Задача части состоит в выявлении воздушных целей на фоне всех воздушных объектов и передаче данных по ним на вышестоящий командный пункт. Аскер бөлүктүн өздүк курамы берилген станциялык аппараттарды, аскердик техникаларды оңдоп түзөө менен бирге өздөрүнө коюлган тапшырмаларды так аткарып келе жатышат. Мен аскер бөлүккө келгениме 9 ай болуп калды. 75-565 аскер бөлүгүнө келгем. Ушу бияка мен Эрулда оператормун. Ушун станциянын ичинде иш алып барам. Аба мейкиндигинде мыйзамсыз учуп бараткан самолетторду жана башка учуучу аппараттарды байкап калганда бизден жогору турган башкармалыкка билдирме жасайбыз. Чындыгында офицерлерден тарта акыркы жоокерге чейин өз кызматтык милдеттерине жоопкерчилик менен мамиле жасаган аскер бөлүктүн курамы мактоолорго татыктуу экенин көрсөтүштү. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн өздүк курамы аба мейкиндигинде өлкө тынчтыгын камсыз кылууда зор мааниге ээ. Андыктан мындан арыда өз милдеттерин чеберчилик, кыраакылык менен мамлекет тарабынан коюлган күчүрмөн тапшырмаларды аткара беришмекчи. Урматтуу абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн жалпы жамааты, сиздерди кесиптик майрамыңыздардын 15 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Аба жиреп, асман мейкиндигин багындырган тоодой жүрөгүңүздөрдү жалындуу патриоттук толуктап, аскердик кызматыңыздар жалаң гана ийгиликтер менен коштолсун. Бар болуңуздар.